Казакстанда 42 жаңы суу сактагыч курулуп, дагы 37 суу сактагыч жаңыланат. Ошондой эле 14,5 миң чакырым ирригациялык каналдары тартылат. Бул чаралар 2024-2028 жылдарга өлкөнүн суу тармагын өнүктүрүүнүн комплекстүү планында каралган. Өкмөттө суу ташкынын алдын алуу жолдору каралды. Суу каптоо мезгилинде өлкө калкты суу ташкынынан коргоонун дагы бир жолу катары аны болжолдоо системасын ишке ашырат. Бүгүнкү күндө анын бирдиктүү методологиясы бекитилди. Маалымат тутуму ушул жылдын аягында тексттик режимде иштей баштайт. Мындан тышкары куткаруучуларды атайын кийимгече жана шаймандар менен камсыз кылуу жолдору каралып жатат. Сапалы арнайы автомобилдер мен Сапаттуу атайын автоунаалар жана инженердик техникалар, анын ичинде суу кемелери, учактар жана тик учактар сатылып алынат. Биз учкучтарды төңкөсүн жана аба ырайынын катаал шарттарында учууга окутуп үйрөтүүнү пландап жатабыз. Өрт өчүргүчтөр, медициналык кызматкерлер жана куткаруучулар бир жерде жайгашкан уникалдуу өрт бекети түзүлөт. Дер кезинде куткаруу чараларын кабылдоо мүмкүндүгүн береді.